Жоқ, жооп берип коюңуз. Атыңыз ким экен? Урматтуу туугандар, барыңарга салам. Азыр производстводо отурам, диспетчерскийде. Маякта весовойдо. Могу жер автовесовой. Анан кийин бай күнү болгон окуя, силер жана видеону көрбөдүңөрбү? Мына как раз ушу Алмаз байке отурган, ушу жерде. Жоқ, жооп берип коюңуз. Улук келип алып, жулунуп атат да, ушу жерге кирем депчи. Так ушу эшикке ушу жерде мына момундай жулунуп атат да, бияка кирем депчи. Биякты керек болсо, буякты жаап алып туруп, могу жерге кулпулап жаап алып туруп, эч кимди киргизгенге акысы жок. Бул жер кассада, касса. Акча каражаттар, наличка могу жерде турат. Туугандар, калпле блогермин деп лакылдай бербей, мыйзамды да сакташ керек да, мыйзамды сакташ керек. Эгерде банктын ичине кирип барып эле кассанын эшигин ачып берсең эмне болот? Мына биякта көрүнөрбү, момундай учет кетет полностью. Ар бир машиненин канчада киргени көрүнүп атасыңарбы? Дата, канчада киргени, кайсы машине, гос номер, бүт, тара, брутто, нетто, вестердин баары, фамилиясына чейин жазылат. Монда бумажный учет кетет маякачы. Бумажный да учет кетет. Андан тышкары мына бүт бар тең мына ККМ менен кетет, кассовый аппарат менен кетет. Жөнөкта бияк Шарашкина контора эмес. Контроль мына көрүп атасыңар. Видеонаблюдение менен биякта вице-мэр, тазалык, БСП, департамент городского хозяйства бүт бар тең ушу жер карап турат да. Анан кийин кимдин ушундай кассага жулунуп кирем деген кимдин акысы бар? Керек болсо бул кылмыш. Ошо туугандар, биринчи мыйзам менен таанышып алсын. Мыйзам кандай? Бирөөнүн эле кассасына кире аласыңбы, бухгалтериясына кире аласыңбы? Мыйзам ошого жол береби? Бизде мисалы жашыра турган эчтеке жок. Бүт баары компьютерде. Мен көрсөтүп атпаймынбы? Бүт баары компьютерде. Сураса, биз официально мен айттым, байгы офиске келгенде, официально кат берчи, бизга жооп берели кат менен. Эмне суроолоруң бар? Баарына жооп берели. Көтөргөн эле айфонуң 100 миң сомдук, мына меники жөнөкөй эле 17 миң сомдук эле сотка көтөрүп жүрөм да, иштеп атып көтөрүп жүрөм. Сен эмне иш кыласың? Сен ким төлөйт? Каяктан ты зарабатываешь? Мага уже кызык боло баштады.